Assalamu alaikum. Tuğanlar. Buna 120 koy. Spiker. Жалпы президент. Bir 10 minütlük 20 minut kete turgan vaqtda жардам беретилем мен мына мамлекет үчүнчү. Өзбекстан граждандар басып кетти. 3-4 жылдан бeri какшайм. Исхак Пирматов деген bir олигарх, коррупционер. Мыйзамды нито иштеп чыкканда вообще мына чийкиле кабыл алып коюшту. Дөдүрлөрсүңөр да, бир отурган тупойлорсуңар да. Мен жолго салып берем, мен депутат да болбойм, акчаңардан кереги жок. Өзбекстан ustalar басып кетти. Кыргызстанда ustaлардын бай жумушун кыскартып алып коюп атышат, мындай айтканда, ырыскысын тартыпчы. Келип алып регистрация коет экен. Мыйзамсыз. Şu 400-500 сом дейт, канча айга экенин билбейм, ал милициялар мындай алып туруп бүтүр берет да, билебиз да. Ушуну бир так иштеп чыкпайсыңар, бир чөткө кылып. Болбосо акыл сурасыңар, жардам берейин. Просто бир мамлекеттен бир мамлекетке киргенде мындай признавать этиш керек да, мындай сестениш керек. Сыйлаш керек ошол өлкөнү. Проходной двор быжы, 34 миллион калкы бар Өзбекстан, 10 миллионго жакын Тажикстан. Просто жиним келет да. 2 жылдан бeri какшайм. Ушуну жолго салып койгула, жардам берейин, чакыргыла. Күчтүү мындай менеджерлик немебиз бар, биздин көз карашыбыз бар. Bir günde 2000-3000 сомдон баягындай таап атышат, айына 100 000 алып чыгып кетип атат. Налог төлөш керек айына 2000 сомдон. 2000 сомдон 300 000 өзбекстандык мигрант төлөсө айына 7 айда 60 миллион доллар түшөт. Бишкек Сити деп туруп 60 дом куруп койсо болот. Бир мындай башты иштеткилечи, нефти чыгарбайчы. Садырова. Мени кааласаңыз өткөн дагы көп нерселерди айтып берем, жолго салып беребиз иншалла. Той менен маркумду узатууну 10 күндө жолго салабыз. Ошол.